Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн илгерки замандардын бирине өтүп ковбой темасын көрөлү. Ал учурда азыркы өнүгүп дүйнөнү дөңгөрөлүп жаткан Америка өлкөсү биз сыяктуу эле айылдарда жашап жаңыдан эле буттарына туруп келе жатышкан. Андыктан сиздер тасманы көрүүгө даярданып калсаңыздар, Санчо Бей каналы өз эмгегин баштай берсин. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Бир кездеги Аризона штаты 1882 жыл. Ал жылдары жашаган адамдардын өмүрлөрү көпкө узабай, алар ар кандай оорлардан өлүп, анан дагы адамдардын сулуулукка болгон талабы башкача экен. Бул сүрөттөгү аял 1880 жылдын мисси болуптур. Сыягы мен дагы ал учурда жашай турган болсом, кыйла эле сулуулардын катарына кошулуп калчу экенмин. Анан да ал учурда тирүү калыштын дагы бир жолу таамай атканды билип, тапанчаны мыкты башкарыш керек эле. Анткени ортодо бир маселе чыкса, алар дуэлге чыгып эле бири-бири менен атышып маселени чечип алышчу. Ошондой учурлардын бири бүгүнкү күнгө туура келип калыптыр. Бул дуэлге кечигип келген адамдын аты Альберт. Ал койчулук менен эмгектенип, кой багып иштейт. Анын каршысында турган адамдын чөптөрүн койлору жеп койгондуктан аны дуэлге чакырыптыр. Бирок Альберт ызычууну жаман көргөн жана атканды такыр эле билбеген адам болчу. Ошондуктан ал атышпай эле коелу, мен сага чөптөрүңдүн баардыгын төлөп берем деп эле ал жерден кутулуп кетет. Кантсе да анын мындай кылыгы сүйгөнү Луизага жакпай, сен негизи туура эмес кылдың, атышышың керек болчу. Эми мага капа болбо, мен сен менен мындан кийин жигит кыз болуп жүрө албаймын. Сен менин каалоомду орундота алгыдай эмессиң. Эми экөөбүз кыз жигит эмеспиз деп эле Альберттин кой дегенине карабай эле кетип калды. Биз мындан соң көпөлөк кыздардын иштеген жеринде гүл кармап алып Альберттин досу Эдвард олтурганын көрөбүз. Көрсө ал бул жерде иштеген өзүнүн сүйгөн кызын күтүп олтурган экен. Эдвардга ал жердеги кыздардын бири: сенин сүйгөнүң эмне болуп иштегенин билесиң да. Сен бул нерсеге каршы эмессиң десе, Эдвард: эми жеңил тамак жок да, акча табыш негизи эле кыйын го. Мен бул нерседен эч кандай жаман нерсени көрбөй эле турам деп ал учурда чыгып калган сүйгөнүн ээрчитип алып эле кетип калды. Ошентип алар Альбертке барып анын сүйгөнүнөн айрылганын угуп, эми сабыр кыл деп аны менен сүйлөшүп күч кубат берип жатышкан. Анда Альберт досторуна Луиза менен түшкөн сүрөттөрүн көрсөтөт. Кызыгы ал убакта сүрөткө түшүп жатканда күлгөн адамды жинди деп ойлошуп, анан дагы түп-түз болуп сүрөткө түшүшчү экен. Андан соң каармандарыбыз эс ала турган барлардын бирине барып алып эле жашоо турмуш жөнүндө сүйлөшүп олтурушкан. Көрсө ал жерде өлүмдөр күн сайын болуп, эч ким эч нерсеге маани деле бербей калыптыр. Бир мисал, эшикте өлүк жаткан болот. Ал бул шаардын мэри экен. Анын өлгөнүнө 4 күн болсо дагы ага эч ким маани бербей, өлүктү алып көмүп да коюшпаптыр. Ошентип жашоосуна нааразы болгон Альберт сүйгөнү да кетип калган үчүн ичип олтурган кезде Эдварддын сүйгөнү Руфи: сен барып Луиза менен дагы бир жолу сүйлөшүп көр. Балким ал ойлонуп калгандыр десе, Альберт кубанып кетип: сен туура айтасың, мен барып көрөйүн деп эле мас боюнча Луизанын үйүнө кетет. Бирок анын бул аракетинен дагы майнак чыкпай, Луиза: койчу, менин башымды көп оорута бербе, сен мага эч качан ылайык болбойсуң деп эле кетирип жиберет. Анда жини келген Альберт кетип бара жатып Луизаны сөгүп дагы салат. Как ты слышал, как ты пухнула? Это было так. Биз мындан соң чөлдөрдүн биринде бир аксакал ити менен эле кубанып бара жатканын көрөбүз. Көрсө ал өзүнүн короосунун бир жеринен алтын таап алып шаарга сатайын деп жөнөп калган экен. Бир кезде анын жолунан бир топ адамдар чыгып аксакалдан жол сурай баштады. Анда аксакал жолду көрсөткөндөн кийин жанагы адамдардын арасынан Клинч дегенди: сен алтын кайда бар экенин билесиң да, мен сенин шаарга эмнеге кетип жатканыңды билем десе, аксакал: мен эч кандай алтынды билбеймин деп айтпаганга аракет кылганда карабай эле аны коркутуп алтынын алып алат да аны атып эле өлтүрүп салды. Көрсө ал жерде Клинчтин аялы дагы бар экен, бирок аялы Клинчти такыр жакшы көрбөгөндүктөн Клинч аны коркутуп эле: сен мени сүйөсүң деп эле өзү менен алып жүрө берет. Анда Клинч: демек бул жерден алтын тапсак болот экен деп эле адамдарын бөлүп ар жака жөнөтүп жиберди. Арадан 2 жума өтүп Эдвард Альбертке келсе, ал депрессияга кирип эле үйүнөн чыкпай жүргөн болот. Анда Эдвард досуна күч кубат берип: эми экөөбүз шаарга чыгып келели, мынтип жата бергениңде пайда жок, койлоруңду да карабай коюпсуң, алардын жүнү аябай өсүп кетиптир деп эле Альбертти шаарга алып чыгып кетет. Бул убакта анын сүйгөнү Луиза жөн жүрбөй ал жердеги Фой деген бала менен жүрүп кетиптир. Фой мурут жасаган дүкөндүн ээси болчу. Анын акчасы көп эле, сыягы Луиза акчасы көбүн тандап кетти окшойт. Кечинде Эдвард сүйгөнүн күтүп олтурса, ал жерге Клинчтин адамдары Луиз менен анын аялы Анна кирип калат. Анда Руфи келип калса, Эдвард Руфиге сөз баштады. Көрсө алардын жигит кыз болуп жүргөнүнө көп убакыт болгону менен, анан да Руфи түнкү көпөлөк болуп иштеп күнүнө 10 кардар кабыл алганына карабай, сүйгөнү Эдвард экөөнүн ортосунда эч нерсе болбоптур. Ошондуктан Эдвард: эми экөөбүз бир нерсе кылсак боло беле десе, Руфи бул нерседен баш тартып: экөөбүз Кудайга ишенген адамбыз, күнөөгө батпай эле коелучу, баардыгын үйлөнгөндөн кийин кылсак болот да деп коет. Бир кезде эле эс алуучу жайда мушташ башталып кетти. Мындай убактарда Эдвард менен Альберттин дагы чечими даяр болчу. Алар бир бурчка туруп алып эле эч ким аларга тийбесин деп мушташымыш болуп эле колдорун иштете берчү.
У меня старые счеты с этим человеком! Да, ребята, не надо вмешиваться. Альберт бир кезде Аннаны көрүп калып, анын үстүнө адам түшүп келе жаткан жерден куткарып калат. Ошентип мушташ болгон жерге келип калган тартип сактоочулардан Анна менен Альберт качып кетет. Ошентип Анна Альберт аны куткарып калгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, экөө таанышып алып эле сүйлөшө башташат. Көрсө Анна менен Луисти бул жака Клинч жөнөткөн экен. Ошондуктан алар бул жака бир тууганбыз деп келишип, жакында мал чарбачылык боюнча иш баштайбыз деп шылтоо айтышкан эле. Эртеси күнү Анна камалып отурган Луиске келди. Анда Луис мушташ учурунда адам өлтүргөндүгү үчүн аны жакында асмак болушат. Бирок Луис эч нерседен коркпой, жакында Клинч келип мени куткарып калат деп айтат. Биз ушул жерде Аннанын сөзү боюнча Клинч бул аймактагы эң күчтүү тапанча атуучу экен. Анын ар бир аткан ого эч качан адашпай, таамай тиет болчу. Ошентип эртеси күнү ал аймакта жармарке башталып, эки каарманыбыз дагы жармаркеге барып калса, ал жерге Луиза Фой менен дагы келип калыптыр. Анда Альберт Аннага Луиза жөнүндө айтып бергендиктен Луизаны кызгантабыз деп экөө кыз жигит болмуш болуп, жакын жердеги тир атканда мелдешкени бар, бирок адаттагыдай эле Альберт Фойго жеңилип калат. Буну көргөн Анна мелдешти мен кылайын, эми тирди мен атамын. Эгер утулсаң Альбертке $, бересиң деп, жанагы жердеги тирдин тапанчаларын алып эле баардык нерсени таамай атып салды. Ошентип $ын уттуруп жиберген Фой ар кандай сөздөрдү сүйлөп жатса, Альберттин да жини келип, мен сени дуэлге чакырам, экөөбүз тапанча менен атышабыз. 7 күндөн кийин жолугабыз деп эле Фойду дуэлге чакырып жиберди. Бирок алар кеткенден кийин Альберт эмне кылып койгонун өзү деле түшүнүп калды окшойт. Да что же я наделал? Похоже, ты вызвал Фоя на дуэль. Альберт эми эмне болот деп кайгырып баштаса, Анна аны сооротуп, мен сага жардам беремин. Атканды бир жуманын ичинде үйрөнөбүз десе, Альберт Аннан сурап, сен негизи атканды кайдан үйрөнгөнсүң? Өтө таамай атат экенсиң десе, Анна менин атам октары сатып иштечү, мен ошодон үйрөнүп алганмын деп коет. Ошентип Анна Альбертке атканды үйрөтүп башса, Альберттин колунан такыр эле эч нерсе келбей койду. Көрсө анын буга чейин тапанчасы ар дайым жанында жүргөн, мен эч качан аны кармап атып дагы көрбөптүр. Бул убакта түрмөдө отурган Луис ал жерде уктамыш болуп, күзөтчү тамак алып кирген кезде аны уртомок алып эле уктата чаап туруп качып кетип калды. Арадан убакыт өтүп эртеси күнү дуэль дагы боло турган болуп калат. Анда кечинде бийлегенге келген каармандарыбызды Фой менен Луиза дагы бир жолу көрүп калып, Фой адатынча эле Альбертти кемсинтишин такыр эле койбоду. Бул нерсеге чыдабаган Анна бир түшүнүксүз даарыны алып ичимди куя турган чыныга салып, ага ичимди куяттагы Фойго алып барып, сен менден тир атыш боюнча жеңилип калдың. Мен сени керек болсо ичкиликтен да утуп алам деп эле калп эле мелдешмиш болуп жанагы даарыны ичирип салды. Мындан соң эки каарманыбыз кечинде бири-бирине жакшы сөздөрдү сүйлөп, жылуу жумшак олтурушуу эле бири-бирине сезимдери пайда болуп калгандарын сезип калышты окшойт. Анткени кээ бир учурда экөөнүн ортосундагы болгон нерселер 18+ болуп кетип жатты. Эң кызыгы, алардын коштошуп жаткан учурун алардан алыс эмес турган Луис көрүп калган болчу. Эртең менен таң атып Анна кийинип алып дуэль болгон жерге жөнөп калса, эшик такылдап эле ал жерге Клинч келип калыптыр. Бул убакта дуэль дагы башталып, эмнегедир Фой ал жерге кечигип жаткан. Көрсө буга чейин Аннага берип койгон дары ич өткөзө турган дары экен. Ошондуктан Фой түнү менен уктабай убактысын ажатканада өткөрүп, жада калса ал жерге келгенде дагы кыйналып басып ичи өтүп кетип элдин баардыгына уят болду окшойт. Анда экөө даярданып калган кезде эле Альберт тапанчасын таштап Фойго сөз баштады. Мен эми Луизага эч кандай тиешим жок, ал толугу менен сеники. Мен сүйүү эки тараптан тең болуш керек экендигин эсимден чыгарып коюпмун. Эми бардыгын түшүндүм, ошондуктан буга чейинки оюмдан кайттым. Сен болсо Луиза өмүр бою ушул мурут менен жашагың келсе, ал өзүңдүн чечимиң. Кыскасы бактылуу болгула деп эле ал жерден Аннаны көздөп кетип калат. Бирок ал Аннага келсе, Анна мейманканада жок болчу, анткени аны Клинч алып кетип калган эле. Ошентип ал Аннаны издеп такыр эле таппай досу Эдвардка барган кезде, алар олтурган эс алуучу жайга Клинч адамдар менен кирип калды. Аны көрүп эле эс алуучу жайдагылардын баардыгы кыймылдабай эле туруп калышат. Анткени Клинчти ал жердегилер өтө бир таамай аткан зөөкүр адам катары таанышчу. Бир кезде Клинч баардыгын коркутуп, бүгүн силерде бирөө сөзсүз өлөт. Анткени ал менин аялыма жабышып жатканын билип калдым. Ал өзү билип эртең чак түштө дуэлге келбесе, силерди мен чекеден бардыгыңарды өлтүрүп салам. Бул менин аялым болот, ага эч кимиңер көзүңөрдү дагы артпашыңар керек деп эле бир кезде Аннаны көрсөтөт. Аны көргөн Альберт эмне кылышын билбей эле атын чаап үйүнө жөнөйт. Көрсө ал кийим кечесин алып алып эле качканга даярданып калган экен. Бир кезде анын үйүнө Анна келип, мен Клинчтен качып кеттим. Ага мен кичинекей кезимде эле ат энем берип койгон болчу, бирок мен сени чын жүрөктөн сүйүп калдым. Сен деле мени сүйгөнүңдү сезип турам, ошондуктан экөөбүздөн качып кетели десе, Альберттин аябай жини келип, сен мага калп айтып койдуң, эми мен кимди сүйсөм эле анын артынан бале келе турган болду. Теги бул жашоо мага бир адилеттүүлүк кылабы деп жатса эле ал жерге Клинч адамдар менен жетип келип калган болот. Анда Альберт үйдүн арт жагындагы эшикти ачып Аннаны качырып жиберет дагы. Өзү дагы келген зөөкүрлөрдүн бекинип эле атка минип алып качып жөнөдү.
Качып бара жаткан Альберт темир жолдон поезд келе жатканын көрүп, темир жолдон ашып кеткен кезде поезд дагы келип калып артындагы зөөкүрлөрдү токтотуп калды. Поезд өткөндөн кийин Клинч адамдары менен каарманыбызды таппай калат. Көрсө ал вагондордун бирине аты менен секирип кеткен экен. Альберт зөөкүрлөрдөн кутулганына кубанып атына ыраазычылык билдирип, атынан түшкөн кезде эле башына бирөө таш менен уруп эле уктатып салат. Бул убакта Эдвард менен Руфи түндү чогуу өткөрөлү деп чечишкен экен. Анткени шаарда Клинч жүрөт, эртең баардыгыбыз өлүп калышыбыз мүмкүн. Сенин көзүң ачылбай өлүп калышыңды каалабаймын деп Руфи Эдвардга боороруп тур. Бир кезде эле алардын бөлмөсүнө Анна кирип калат. Ал бул убакта Клинчтен качып жүргөн болчу. Бирок ал канчалык аракет кылбасын, Клинч анын артынан келип эле кармап алды. Башына таш тийип эси ооп калган Альберт өзүнө келсе аны индеистер байлап эле өрттөгөнгө даярдана башташкан экен. Анда Альберт индеистердин тилинде сүйлөп, мени өрттөбөгүлө. Чечсеңер мен силерге бардык маселени түшүндүрүп берейин десе, индеистердин тилинде сүйлөгөнүнө аябай таң калып, аны дароо чечишип, буга чейин анын башынан өткөн окуянын баардыгын олтуруп алып эле уга башташат. Окуясын уккан индеистер каарманыбызга сен негизи жакшы адам экенсиң. Биз сага жол көрсөтөбүз. Сен биринчи бул нерсени иштеп эле ага бир суюкту куюлган кесе берген кезде Альберт билбей эле анын бардыгын ичип салат. Көрсө ал ичимдикти олтургандар бөлүшүп аз-аздан ичиш керек болчу. Анткени ал суюктук маң заттардын бир түрү экен. Ошондуктан Альберт аны өтө көп ичип алгандыктан көзүнө ар нерсе көрүнүп, түшүнүксүз эле окуялар башынан өтө баштап эле бир кезде өзүнө келип калды окшойт. Анда индеистер сен башың айланып жатканда бүркүттү көрдүң окшойт. Ал сага кол салганда өлтүрүп салдыңбы десе, каарманыбыз ооба деп жооп берген кезде, индеистердин башчысы сен демек өтө эр жүрөк адам экенсиң. Болгону аны өзүң дагы билбей жүрөсүң. Эгер сен чындыгында эр жүрөктүгүңдү чыгарсаң бардыгын жеңесиң. Эми сага ийгилик каалайбыз деп эле Альбертти аты менен узатып жиберишет. Бул убакта Клинч айткандай чак туштагы жакындагылар Альбертти күтүп жатышкан. Бирок шаардын жашоочуларынын баардыгы Альбертти келбейт деп ойлошту окшойт. Каарманыбыз болсо бир кезде ал жерде эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп пайда болуп, Клинчтин жанына келип, эгер сен эркек болсоң атышалы. Аннада эч кандай күнөө жок, аны кой берип жиберсең жакшы болмок. Ал мени өпкөн жок, мен аны өптүм го, күнөө менде. Бирок ал деле күйөөсү бар экенин айтпаган эле, анда деле бир аз күнөө бар экен негизи. Бирок бул үчүн өлтүрбөй эле колполун жарадар кылып атып койсоң болот да деп жатса, Клинчтин жини келип, көп сөз эшекке жүк деген сөз бар экенин билесиң, андан көрө тапанчаңды ал ишти баштайлы дейт. Анда Клинч 3кө чейин санап жатса, Альберт дароо эле атып жиберди. Бирок ок таамай тийбей калгандыктан Альберт дагы убакытты созуп аргандай сөздөрдү сүйлөп, бир нерсени күтүп жаткандай эле баардыгын алаксыта берет. Биз бир кезде Клинчтин бутуна тура албай өзүнөн кете баштаганын көрөбүз. Көрсө Альбертке буга чейин индеистер жылаандын уусун алып, ал Клинчти атып жиберген окко куюп беришкен экен. Ошондуктан ок таамай тийбесе дагы Клинчтин терисин сыйрып кеткендиги үчүн жылаандын уусу денесине тарап эле бир кезде өлүп калат. Ошентип каарманыбыз жеңишке жетип, анын жанына Анна келип калган кезде Луиза дагы келип, Альбертке сүйлөй баштаса, Альберт аны карап, менин колум бош эмес, кечиресиң деп эле Анна менен кетип калды. Биз мындан соң Альберттин кою аябай эле көбөйүп кеткенин көрөбүз. Көрсө ал Клинчти өлтүргөндүгү үчүн мамлекет тарабынан өтө бир чоң сыйлык берилген экен. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмага чейин жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаныбызда жүргөн жакындарыбыздын кадырын биле жүрөлү.